Аялыңыздын тишин этият кылыңыз. Мекендештерим, турмушка чыкканга чейин көп кыздардын тиштери сонун болот, бүт болот, жакшы болот, идеал болот. Неге? Ата-энесинин кароосунда болду, бир туугандарынын кароосунда болду. Турмушка чыккандан кийинчи мен неге муну айтып атам? Бир тааныш эже бар эле. 30дан өтүп калган жашы. Биринчи күйөөсүнөн ажырашты, кыйналды, башка болду. Продуктадан башкадан жардам берип жүргөн учурда кийин башкага тийди. Өзү жашап жүргөн учурда тиштери сонун. Кийинчерээк барган учурда тиштери төгүлүп калган байкуш эже карарып, күнгө күйүп бардеке болуп кеткен да. Тиштери калган эмес, соо тиши. Мен эмне айткым келет муну менен? Эркектер ушундай. Аялыңызды билип турасыз, бир тиши ооруп атат, бир оорусу бар, эртең өнүгүп өсүп кетет ошо оорусу, эртең айыккы сооруга айланып калат, ошону билип турасыз. Кылдырбасаңыз, врачка көрсөтпөсөңүз, сиз жоопкерсиз ошого эртең. Акыретте өтө катуу жооп бересиз бул маселеге. Бул аялыңыз бала маселесинде да ошондой. Билесиз, балаңыздын бир оорусу бар, эртең жаш чоңойгондо эртең немеликке чейин барып калат ошол оорусу. Айыктырбадыңызбы, сиз жоопкерсиз ошого. Ата кийим-кече менен, тамак аш менен, ооруса дары-дармек менен, башкасы менен камсыз кылыш керек. Анан муну милдет кылбаш керек эч качан эркек киши. Милдет кылбаш керек, сенин милдетиң бул. Кааласаң каалабасаң милдетиң. Милдет кылып, мен кылдым, андай кылдым, мындай кылдым дебе. Бактылуу кылайын деп үйлөнгөнсүн. Тиштерин төгөйүн деп эмес. Бактылуу кылайын деп алгансың, чачтарын агартайын деп эмес. Бактылуу кылам деп алгансың, кол көтөрүп уруш үчүн эмес. Бактылуу кылам деп үйлөнгөнсүн. Анын башка бактылуу кылам деген жигиттер толтур эле. Бирок аларды отказ кылып сага тийдиби? Сен кааласаң бактылуу кылышың керек. Кылышың керек. Анан чындыгында да баягы аял киши өзгөрөт. Төрөйт, бала төрөйт, тиштери ооруйт, тиштери төгүлүп калат. Оңой эмес. 1 килограмм таш 9 күн көтөрүп жүргөн эмне болосуң? А бул баланы 9 ай көтөрүп атат. Тиштеринде өзгөрүү болот, түшүп калат, өзүң көрсөт, врачка алып бар. Завод күчтүү болсо, товар ар дайым чыга берет. Бирок завод токтоп калса, бул жакта жүк эч нерсе болду, ишиң токтоду дегени. Балалуу да боло албай каласың. Ошондой экен, заводду сакта, эркектер.